Өткөн уктуруубузда аял заты назик мамилеге муктаж экендиги тууралуу сөз кылганбыз. Маанилүү делген ойлорго дагы бир ирет токтоло кетсек. Аялдар назик мамиленин ичине коопсуздукту, калканычты, жайлуулукту камтышат. Назик мамиле кылып жаткан күйөө ал үчүн мындай деп жаткандай: мен сен үчүн кам көрүп жатам, сени коргойм, мен үчүн кымбатсың, сени менен кандайдыр бир кырсык болушун каалабайм, сенин көйгөйлөрүңдү чечүүгө аракет кылам, мен сени менен болом, сен баардыгын жакшы кылып жатасың деп ойлойм, сени менен сыймыктанам. Назик мамиле көрсөтүүнү адатка айландырып алыңыз. Назик күйөө болушуңуз үчүн сизге бир нече кеңеш. Төшөктөн тура электе аялыңызды кучактап өбүңүз. Эртең мененки тамакты ичип жатканда аны сүйөрүңүздү айтыңыз. Жумушка чыгып баратып өбүңүз. Ошол күн ичинде ал жайын сурап телефон чалыңыз. Кээде күтүлбөгөн учурда гүл белек кылыңыз. Ага кичинекей открытка кошуп, сүйөрүңүздү жазып коюңуз. Майрамдарда кичинекей белек тартуулаңыз. Жумуштан чыгып үйгө келе жатканда телефон чалып, келатканыңызды айтып койсоңуз да ашыкча болбойт. Үйгө кирип келгенде кучактап, өп, бир нече мүнөт жанында туруп, күнү кандай өткөнүн сураңыз. Кечки тамактан кийин бир аз жардам берип койсоңуз кубанып калат. Уктаар алдында да кучактап, жакшы түн каалаңыз. Угарман, биз жогоруда санап өткөндөрдү кылуу анча деле кыйын эмес. Балким акча көйгөйү турса, кайдагы белек, гүл деп тургандырсыз. Бирок кеп акчада эмес, көңүлдө. Бир эле тал гүл, кичинекей открыткага жазылган сүйүү каты жубайыңыздын көңүлүн көтөрөт. Бул кеңештерди аткаруу башында бир аз оңтойсуз болор. Бирок адатка айландырып алсаңыз, жаркылдаган бактылуу аял дайыма жаныңызда болот. Китептин автору мындай дейт: көп жылдан бери мен күбө болуп келген ажырашуулардын бирден бир себеби аялынын же күйөөсүнүн ала жипти аттаганы болуп келет. Анткени көзгө чөп салуу аял менен күйөөнүн денелик биримдигин бузат. Тилекке каршы, мындай өкүнүчтүү кадамга баруулардын себеби күйөөнүн аялына назик, аяр мамиле кылбагандыгынын айынан күйөөсү менен денелик жакындыкты каалабаганы. Күйөөгө жыныстык жакындык жетишпегендиктен аялына назиктик керек экени тууралуу оюна да келбейт. Назиктик менен жыныстык жактан кошулуу бири-бири менен өтө тыгыз мамиледе экенин айтканымда көп эркектер жактыра беришпейт. Назиктикти кошулуу убагында гана көрсөтүүгө болбойт. Эгер жубайлардын жашоосун дайыма назиктик коштоп жүрсө, аял эркектин биринчи керектөөсүн аткарууга баардык убакта даяр болот. Мен мындай бир жөнөкөй жолду сунуш кылам дейт китептин автору. Күйөө алдына аялына дайыма аярлап назик мамиле кылам деген максат койсун. Ал назик мамиледен кийин дароо эле жакындашууну көздөбөш керек. Жубайлар чогуу басып баратышканда кучакташуу же өп коюу кадимки эле көрүнүш болуп, адатка айландырып алса андан жакшы. Мен муну менен алар кечке эле кучакташып, өбүшүп, кулактарына бир нерселерди шыбырашып отура бериши керек дегим келбейт. Ар бир жубайлардын ортосунда кандайдыр бир жагымдуу маанай өкүм сүрүп турушу керек. Силерди сыртыңардан караган адам ал маанайдан мен сени сүйөм, сен мага аябай жагасың, мени сүйөрүңдү билем деп айтып турганын байкай алгандай болуусу зарыл. Аялдар аяр мамилеге, назиктикке муктаж. Жок эле дегенде бир күндүн ичинде бир нече жолу көрсөтүү керек. Эртең менен төшөктөн тура электе күйөөсүнүн кучактаганы, жумушка чыгып баратып өп койгону, күндүзү бир мал телефон чалып, ал жайын сурап койгону аял үчүн чоң мааниге ээ. Кечинде жумуштан келгенде да бетинен сүйүп койсо, ашыктык кылбайт. Мунун бардыгы назиктик атмосферасын жаратат. Кошулуу өзгөчө окуя. Ал үчүн атайын убакыт жана жер керек. Бул убакта назиктик көрсөтүү жыныстык мамиленин бир бөлүгү болуп саналат. Муну уккан кээ бир эркектер, эгер менин жыныстык жашоомду кандайдыр бир өзгөчө окуялар менен гана чектешим керек болсо, аялымды бир караганда эле дүүлүгүү сезими болуп жатса, өзүмдү кантип тыйышым керек дешет. Аларга кеңеш берүүдө мен назиктик көрсөтүү менен жыныстык мамиленин ортосунда түздөн түз байланыш болбоо керек экенин баса белгилейм. Ойлорун башкара билип, аялын жыныстык мамилеге дароо эле тартпай, аны алдын ала даярдай билгенди үйрөнүшү зарыл. Кээ бир эркектер үчүн мындай кылуу кыйын деле эмес. Алар менден дүүлүгүнү кантип басаңдатуу керектигин сурашат. Андайларга мен мындай кеңеш берем дейт китептин автору. Алар баш кошо электе жолугушуп жүргөн убактыларын эстегени жакшы. Ал убакта алар жөн гана кол кармашып, сейилбакта же дагы башка жактарда чогуу убакыт өткөрүшчү. Ошол кечтерде жигит келечектеги жубайына аяр мамиле кылып кам көрчү.
Алар жаратылышка чыгышып, кооздугуна суктанышып, жигит колун эйнине коюп, же белинен акырын кучактап, жөнөкөй эле денелик жакындыктар менен рахаттанышчу. Аларда жыныстык мамиле болчу эмес, бирок назиктик дайыма коштоп жүрчү. Мындай жолугушуулар көптөгөн эркектердин эсинде эле. Бирок алар аялынын эмне үчүн ошол кездегидей болбой калганына таңданышат. Анткени күйөө мурунку сүйлөшүп жүргөндөгүдөй мамиле кылбай калды. Ошол себептен аялы да ошол кездегидей эмес. Эмне, үйлөнгөндөн кийин аял назиктикке, аяр мамилеге муктаж болбой калабы? Эркек тандап алган сүйгөн жарына мурун экөө кыз жигит болуп жүргөндө кандай мамиле кылса, ошол мамилесин үзбөй уланта бериши керек. Мындай кеңешиме эркектердин көбү, ой, сүйлөшүп жүргөндө такыр башка кез болчу, үйлөнгөндөн кийин андай романтиканын кереги жок дешет. Үй бүлөлүк жашоодо романтиканы таптакыр унутуп койгон күйөөнүн аялы ала жипти атташы мүмкүн. Эмне үчүн? Жыныстык мамиледе аял өзүн толугу менен арнап коюш үчүн аялга алардын руханий сезимдеринин биримдиги керек. Андай биримдикке кандайдыр бир убакыт бою назиктик көрсөтүү аркылуу гана жетүүгө болот. Эгер никеде руханий сезимдердин биримдиги болсо, ал нике бекем болуп, ал жубайлардын ортосуна эч ким жик сала албайт. Күйөөлөр назиктик пайдубалын куруп алган болсо, аялы жыныстык мамилеге өзү эле тартылып турат. Назиктик атмосферасы түзүлмөйүн аял кишиге жыныстык мамилелер жагымсыз болот. Ал андай мамилеге айла жоктон макул болот. Мен жолуктурган көйгөйлүү үй бүлөлөрдөн аялы назиктикке чаңкап турганын байкайм. Күйөөлөргө азыркы учурда аялына назиктиктен башка эч бир нерсенин кереги жок экенин түшүндүрүүгө аракет кылам. Назик мамилеге чөмүлгөн аял жыныстык мамиледен толук рахаттануу ала алат. Көп эркектер бул тууралуу билишпейт. Алар өздөрү назик мамилеге муктаж эмес. Аялдарын да ошондой ойлошот. Аялдардын көбү жыныстык мамилеге муктаж болгондон эмес, аялдык милдетимди аткарышым керек деген чечим менен барышат. Аялдар күйөөлөрүнөн назик аяр мамилени кандай күтсө, күйөөлөр да аялдарынан жыныстык мамилеге чын көңүлү менен барышын каалашат. Ошентип, аялдын эң бир терең керектөөсү бул күйөө тарабынан көрсөтүлгөн назиктик. Ал эми күйөөнүкү жыныстык мамиле. Аларга аба жана суу кандай керек болсо, жыныстык мамиле да ошондой керек. Эгер аялы бул керектөөнүн тереңдигин түшүнө албаса, эртеби кечпи жолдошу менен болгон мамилесинде көйгөйлөр келип чыгат. Эркек ал керектөөсүн канааттандыруу үчүн четтен башка бирөөнү издей баштайт. Эгер никеде ала жипти аттоо деген өкүнүчтүү окуянын болуп кетишин каалабасак, күйөө аялына назик мамиле кылып, аялы болсо жыныстык мамилеге чын көңүлү, каалоосу менен барышы керек. Ошентип, үй бүлөлүк жашоонун биринчи мыйзамы назиктик менен жыныстык мамиле бири-бирисиз жашай албайт, дейт китептин автору. Эми уктуруубузда эркектин эң биринчи жана маанилүү керектөөсү болгон жыныстык мамиле тууралуу сөз кылабыз. Адам баласына аба менен суу кандай керек болсо, күйөөгө жыныстык мамиле ошончолук керек. Биз үйлөнгөнгө чейин күйөөм романтик жана аябай назик адам болчу. Ал азыр жапайы адамга окшош болуп баратат. Менин күйөөмө ошол эле нерсе керек, менин сезимдерим аны кызыктырбайт. Жолдошум айбан сыяктуу болуп калат. Ага бир эле нерсе, жыныстык мамиле гана керек. Мен кеңештеримде аялдардын көбүнөн ушундай нааразычылыктарды гана угам. Алар көңүлдөрү калып, баягы сүйлөшүп жүргөндөгү жигиттери нике кыйылгандан кийин таптакыр башкача болуп өзгөрүп калганын айтышат. Алардагы баягы назиктик, аяр мамиле таптакыр жок болуп кеткендей. Көп бүлөлөрдө ушул көйгөй кыйынчылык туудуруп келет. Эгер жубайлардын эки тараптан тең каалоо болсо, мындай көйгөйдөн эч кыйынчылыксыз эле чыгууга болот. Жогоруда сөз кылган үй бүлөлүк жашоонун мыйзамын дагы бир ирет кайталай кетсек. Назиктик никенин атмосферасы. Жыныстык мамиле болсо анын окуясы. Күйөөлөр жубайларына назик, аяр мамиле кылганды билбегендиги негизги көйгөй. Ошол эле убакта аялга күйөөсү үчүн жыныстык мамиле канчалык деңгээлде маанилүү экенин түшүнүү кыйын. Жыныстык мамилени каалаган эркектин аялына жакындашы бул кол салуу же жашыруун ууруга кирүү эмес. Ал аял жандуу монстрга айланып калбайт. Ал өтө муктаж болгондуктан, табияты ошондой болгондуктан аялын каалайт. Мен сүйлөшкөн эркектердин көбү өздөрү да бул каалоосун ушунчалык күчтүү болбой эле койсо дешет. 22 жаштагы бир күйөө
Мен өзүмдү кайыр сураган немедей же аны зордуктап жаткан адамдай сезем. Мен эмне кылуу керектигин билбейм, бирок бул нерсеге мен өтө муктажмын дейт. Эркек өмүрлүк жарын тандап, баш кошуп жатканда өмүр бою ишенимдүү болуп, ала жипти аттабайм деп убада берет. Ал өлүм ажыратмайынча жыныстык жактан аялы гана жолдошум болот деп ишенет. Бул убаданы берип жатканда аялы да ушундай эле деңгээлде кызыктар болот деген ишенимде. Ал каалаган убакта жубайы менен жакындаша алам деген ойдо убада берет. Тилекке каршы баш кошкон жубайларда көп өтпөй күйөөлөр ишенип үйлөнгөн аялын жашоодо кетирген эң чоң катасы катары эсептеп калышат. Ал эркек жыныстык жашоосун ошол алган аялы менен чектеген. Бирок ал аялы анын керектөөсүн канааттандыргысы келбейт. Эгер ал эркектин моралдык жана диний көз караштары бекем болсо, бул абалдан кандайдыр бир жолдор менен чыгып кетүүгө аракет кылат. Кээ бирлер моюн сунушат, экинчилери болсо жыныстык мамилени башкадан, сырттан издешет. Ишенимсиз күйөө актанып, аялы аны менен кошулуудан баш тарткандыктан ушундай ишке баргандыгын айтат. Күйөөсүнүн ала жипти аттаганын билип калган аялы катасын оңдоп, жыныстык мамилени жакшыртууга аракет кыла баштайт. Бирок тилекке каршы көп учурда алардын бул аракетине кеч болуп калган болот. Анын жан дүйнөсү жабыркап, өзүн четке кагылгандай сезе баштайт. Бул убакта болсо күйөөсү башка аял менен мамилеси өтө тереңдеп кеткен болот. Мындай өкүнүчтүү көрүнүштүн алдын алууга болот. Ал үчүн аял менен эркектин сексуалдуулугунун айырмасын түшүнүү керек. Алардын ортосунда кандай айырма бар? Менин көп жылдык изилдөөлөрүм боюнча, дейт китептин автору, эркектерде бул нерсеге кызыгуу кыздарга караганда эртерээк болот. Тактап айтканда аларда 8-10 жашта эле, кыздарда болсо 13-16 жашта башталат. Эң биринчи кошулууда ар бир эле эркек рахат алганын, кыз болсо ал күткөндөй болбой, көңүлү калып калганын айтышат. Жыныстык жашоодогу мындай айырмачылык көптөгөн жубайларда көйгөйлөрдү жаратып келет. Баш кошкондо эркектердин көбү жыныстык жактан тажрыйбага ээ. Ал аялынан көп нерсени күтүп алган. Ал эми көп кыздар күйөөгө тийгичекти эч кандай тажрыйбага ээ эмес. Кээ бири таптакыр эле түшүнүгү жок келишет. Күйөө аялын да өзү рахат алгандай эле алып жатат деп ойлоп алат. Бул учурда болсо аялында кошулууга каалоо да жок болуп калышы мүмкүн. Жыныстык жашоо боюнча канчалаган атайын китептер, атайын маалыматтар берилүүчү булактардын бар экенине карабай, көп жаш жубайлар бул жагынан даярдыксыз эле баш кошуп алышат. Эркектердин көбү мен даяр элемин деген ойдо. Бирок жыныстык кошулууга даяр болуу менен алдын ала даярдануу таптакыр эки башка нерсе. Эркектер жыныстык жактан оңой эле канааттана алышат, аялдар болсо тескерисинче. Көп жыл бою күйөөсү менен жашап жүрүп, жыныстык канааттануу ала албаган аялдар да бар. Бул тууралуу күйөөлөрү менен бөлүшкөндөн уялышат. Алар үчүн күйөөсү менен кошулуу чоң түйшүк. Мунун бардыгы алардын бул жаатта билимсиздигинен болууда. Натыйжада көп күйөөлөр аялдарынын баш тартканынан ушундай жашоого моюн сунушуп, же болбосо сырттан башка аял менен байланыш түзүүгө аракет кыла башташат. Эгер аялы жыныстык жашоодон толук рахаттануу ала албаса, күйөө да ала албайт. Бул жагынан бири-бирине төп келүүнүн эки маанилүү кадамы бар. Биринчиси бул жаатта көбүрөөк маалымат алууга аракет кылуу. Экинчиси бири-бири менен сүйлөшүп, ачык айрым сүйлөшүү. Толук рахаттанууга жетүүгө чогуу күч жумшоо. Мисалы, эркек тез эле дүүлүгөт. Аларга көзү менен көрүү эле жетиштүү. Бул алардын табияты. Алар кээде өздөрү каалабай турса деле дүүлүгүү сезими болот. Балким аялдар үчүн бул нерсени түшүнүү кыйын. Анткени аларда дүүлүгү кыйыныраак жана алар өздөрү каалаганда гана болот. Алар көзү менен көргөндө дүүлүгүшпөйт. Аларды алдын ала даярдоо керек. Назик, аяр мамиле кылган күйөөгө алар оңой эле бериле алышат. Көп аялдар үчүн эркектин келбети анча деле мааниге ээ эмес. Албетте өзүн кармабай, таштап койгон эркек жагымсыз эле болот. Дегенибиз, аял заты эркек сыяктуу сырткы келбетин биринчи орунга койбойт. Ага кам көрүү менен акырын колун тийгизип коюу, белинен кучактап, бетинен сүйүп коюу, суктануу менен караган көз караш, сулуу жүзгө же укмуш денелик түзүлүшкө караганда алда канча маанилүү. Эркек кандайдыр бир кыймыл-аракети менен аялдын каалоосун арттырып же басаңдатып кое алат. А түгүл оргой мамилеси, катуу айтылган сөзү да аялдагы каалоону өчүрүп кое алат. Күйөөнү назик кучактаганы, кам көрө сүйлөгөнү, сый көрсөткөнү аялынын жыныстык жактан дүүлүгүсүнө ачкыч тапканы. Мындай күйөөнүн аялы жыныстык жашоодон толук рахат ала алат.
Эгер эркек өзүнүн эле кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, каалоосун аткаруу биринчи орунда турса, назик аяр мамиле кылууга аракет кылгысы келбесе, анда ал аялын күчкө салып зордуктап, анын денесин өзүнүн жеке рахаты үчүн гана колдонуп жаткан болот. Албетте, аялынын көңүлү сууй баштайт да, бул нерсеге таптакыр каалоосу өчүп калышы мүмкүн. Мен аялдарга дем бергим келет, дейт китептин автору. Алар бул жаатта сабатсыздыгын жоюп, күйөөсү кандай деңгээлде рахат алып жатса, ал да ошончолук рахат алууга аракет кылып үйрөнгөнү жакшы. Үй бүлөлүк жашоодо баардык маданиятка, салт санага, кылымдан кылымга жарап келген жана жарай бере турган бир алтын эреже бар. Инжил китебинде Ыйса Машаяк мындай деген: адамдардын өзүңөргө кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Ошентип, үй бүлөлүк жашоонун биринчи мыйзамы назиктик менен жыныстык мамиле бири-бирисиз жашай албайт. Ал эми экинчи мыйзамы өзүңүздүн керектөөңүздү кандай аткаргыңыз келсе, түгөйүңүздүкүн да ошондой аткарыңыз. Эмки уктуруубузда аял затынын дагы бир негизги керектөөсү болгон баарлашуу тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн болсо уктуруубуз акырына чыкты. Сак саламатта болуңуз.